грэпплинг джиу-джитсу деп коет. Грэпплинг джиу-джитсунун айырмасы, джиу-джитсу бул кимоно менен, кимоносу жок, бул грэпплинг болот. Ушу Нагадан экини алганмын. Grappling Games'ten ekini algamın. New Breed degенден бирди алдым. IBJF'ten ekini algamın. Муну 2014 алгам буну, биринчи место. Монда 2014 алгам. Буну 2018 алдым IBJF'ten. Буну бир ашпарасы бир 3 ай болду алганыма. Буга дагы бир ашпарса 2 ай болду. Буну алганыма бир 2 жыл болуп калды окшойт. Буну 2014 алыпмын. Экинчи место алгам буда Нагадан. Анан бул Grappling Games деп коет. Будан экинчи место алыпмын. 2 жыл болду. Бул Синсиннатиде күрөштүм. Миннесотада күрөштүм. Бул New Breed дегенди дагы 2 жыл мурун алыпмын. Бул да New Breed деген. Буну жарым жыл мурун бирди алгам буда. Анан бул Five Grappling деген болот. Будан 2013 жыл болсо, ушу 2013 жылы бирди алгам. Бул Tap Cancer Out деп коет. Бул баягы ракка против болуп уюштурушкан, ошодон бирди алгам күрөш. Бул Grappling Games. Будан бирди алдым. Анан Fuji дегенден эконун тең, бириси Спрингфилдте болгон, бириси Чикагода болду. Бул экодо тең бирди алгам. Анан буну 1 ай мурун алдым, Наганы, Иллинойстун чемпионатына. Ошодан биринчи местени алдым. Өзү Кыргызстанда самбо менен самбо кылчумун. Бул самбого окшош болгон үчүн ушул түрүн тандадым. Кыргызстанда бир канчагынчы класс бир 9 класстан алып баштагам самбону. 2011 Америкага келдим. Эми ишке байланыштуу бир 2 жыл кылбадым. Анан 2 жылдан кайта баштадым ушул түрүн, джиу-джитсу түрүн. No force. There you go. Come on. Yes. I'm just showing you. Yeah. Nice. Good, bro. There you go. They're going to play into this. You asked me about it. Beautiful, Billy. Ар бир чыкканда мен Кудай буйруса деп Кудайдан тиленип, жеңгениге ишенем ар дайым. Бул спорт көчөдө дагы жакшы жардам тиет. Бир жаман адам келип сат ишем десе кайрып коюп, жадага суктатып койсо болот. Ошого тандалган спорт. Анан бизге бул джиу-джитсу жакканы самбого окшош болгон үчүн жагат. Анан өзү дагы кызык спорт. Эң негизгиси бул ден соолукка пайдалуу. Анан экинчиден бул аябай өнүгүп атабыз бул спорт. Дүйнөлүк деңгээлде азыр аябай Кыргызстанда жада калса бизде деле Азиан чемпиондору бар джиу-джитсудан. Ошентип аябай кызыктуу спорт. Push away, and then from here he resists. I come up, and let's say from here, whatever the case, he's finding a good base. My timing was off, and I can't get the sweep. From here, I'm gonna just recover the bar. Boom. So then I go. Ал жерде бүт спорт бар. Вольный бар, дзюдо, самбо, бүт бросокторду кылып, өтөп чап алып, кайрыса, смешный кайрып алып, бүт нерсени кыла берсе болот. Спорт ошонусу менен кызык да, мында бүт смешный болупчу. Ошонусу менен кызык да. Көп приемдар бар, көп техникалар бар. Мындай он чакты спортту алып эле бириктирип эле бир спорт болуп калган да. Мисалы үчүн эркин күрөш эле жетишпейт. Эркин күрөш болгондон кийин
обязательно кайрышты билиш керек. Мисалы үчүн көтөрүп чапкандан кийин жерде да кайрыш керек. Кайрыбаса окшошпой калат, болбой калат. Утулуп калганда кызыктуу окуялар болот. Кичине, бирок техника аныкы күчтүүрөөк болуп калат. Ошодон кичине болуп калат, анан залга келебиз да, ошону иштейбиз. Кайсыл жерди оңдош керек деп. Тренерге айтсак, тренер көрсөтөт. Ошодон баштап кайта оңдойбуз, анан кайта барып, кайта күрөшөбүз. Ошентип жүрөбүз. Бирде жигит төбө менет, бирде жигит жөө жүрөт дегендей. Ошондой болуп калат, анча-мынча жеңилүү болот, анча-мынча. Бирок жигит жеңилсе дагы артка кайтпай, талыкпай менетти кылыш керек, кайта кылып туруп, Кудай бурса жеңем деп өзүнө целди коюш керек. Ошо эң негизгиси ошо. Жеңилдим деп артка кайтыйсың, анда спорт кылыштын кереги жок. Алдыда кандай максаттарыңыз бар? Алдыда Кудай буюрса дүйнөлүк чемпионатка даярдануу, Кыргыздын желегин желбиретип, ошол жерде Кыргызстанды таанытуу максатыбыз. Кыргыз ким экен, кыргыздарда да күчтүүлөр бар дегендей Кудай бурса максат бар. Ошо жакында буюрса Лас Вегас шаарында дүйнөлүк чемпионат болот джиу-джитсу боюнча. Ошого досум катуу даярданып, буюрса жакшы результатка көрсөткөнгө ишенебиз. Ошого жакшы даярданып алабыз, катуу даярданып атабыз. Анан келгениңизге 8 жыл болсо, анан биздин көрүүчүлөрдүн баардыгы эле кантип келди, ошону сөздөрдө сураңыз дейт. Мен айтайын, Work and Travel менен келдиңиз. Work and Travel менен келдим. Студент болуп жүргөндө тапшырганбыз досторубуз менен чогуу. Ошо келип анан иштейли деп калып калганбыз. Ошондон бери жүрөбүз. Дегенде келгенде кандай жумуштардан баштадыңыздар? Кандай кыйынчылык? Биринчи келгенде кыйын болду, тилден кыйын болду. Жумушта биринчи келип пиццада иштедик, пицца доставка кылып. Ал жерде тил билбей кыйналып жүрүп, анан бир 3-4 айдан кийин анан таксиге өткөнбүз. Таксиде иштедик. Таксиден кийин анан тракта иштедик. Ошо совместно анан тренировка кылып жүрдүк. Таксиде иштегенче джиу-джитсуну дагы кылып жүрдүк. Азыркы тапта ошондо сиз машыгасыз, ошол тренировкага барасыз, анан дагы эмне менен алек болосуз андан ашкан убактыңызда? Андан башка убакта трак компанияга досторубуз менен ошону иштеттин аракетинде жүрөбүз. Анан тренировка кылабыз шаарда. Негизи эле спорт үчүн Америка кандай шарттарды түзүп турат? Эмне өзгөчөлүктөр бар? Эмнесине суктанасыз? Америка спорт десе спортто бүт жагында эле аябай условиялар жакшы. Условия спортто кааласаң джиу-джитсу, кааласаң эркин күрөш, кааласаң теннис, кааласаң футбол, баардыгынын условиясын аябай жакшы кылып беришкен. 2 жума, 3 жума сайын соревнования кылып турат мына Чикагода. Канчалаган залдар бар. Ошолордон топтолуп келишет дагы, ошол жерде күрөшөбүз. Башка штатка барып күрөшсөк болот. Условиялар жакшы. Тренерлер өздөрү совет берет. Кандай витамин ич, кандай тамак же, баардыгын өздөрү айтып турат. Биз жана үйдөн чыгып атканда билимдин келинчегинин сонун дасторкондон даам сызып анан чыктык. Сонун келинчегиңиз бар экен, бактылуу болуңуздар. Анан мен келгенден бери бир ооз айтып коеюн. Аялынан, келинчегинен уруксат сурабай туруп интервью берген биринчи жигит сиз болдуңуз да. Бир ооз сурайынчы дебей, дароо макул болбойбу деп анан биз өтө чукул убакытта интервьюну жасадык. Келсем дасторкон даяр экен. Негизи кереги жок эле. Өтө көп убарагерчилик тартыштын кереги жок эле. Анан сиздин келинчегиңиз экөөңүздөрдүн баш кошконуңуздар дагы бир өзүнчө окуя экен. Анткени Америкада багы виза маселеси курч болгондуктан ушундай жол менен үйлөнгөндөр аябай көп да. Кызыктуу. Анан сиз дагы келинчегиңиз келиптир.
ал жактан билет алып бериптирсиздер. Анан бул жака келгенде анан баш коштуптурсуздар. Кандай болду сиз келинчегиңизди көрбөй туруп, анан бул жака келгенде ал жактан мындай айрым ырым-жырымдарды жасап коюп жада калса учуптур да бул жака. Мен аябай таң калдым да. Келгенде кандай тосуп алдыңыз, кандай сезимдер болду, кандай башталды негизи эле ушул окуя? Өзү мурун таанычу элем. Бул анан сүйлөшүп, ошодон анан жакшы сүйлөшүп кетип эле анан бул апасы биринчи өзүнүн апасы менен эс алганы келип кеткен Майами жака. Ал жакта көрүшүп, ата-энеси менен ошо таанышып, анан бул кетишкен, кетип анан кийин анан ал жакта ошо туугандар ошо баягы каалыңын төлөп, кыз узатуусын кылып, анан менин апам менен Америкага келди. Былтыр 1 жыл болуп калды, 1 жыл болуп калды. 1 жылдан ашты. Ошодон бери жашап атабыз. Анан кандай тосуп алдыңыз, ошону айтып бериңизчи. Аэропорттон жакшы кандай апам менен келди. Апам менен келгенде эле мен бул кызды унутуп калып эле апам менен боло бердим мен. Апамды эле көптөн бери көрүп эле келем да. 8 жыл болду. Ошондо аябай кубандым апамды көрүп. Ошо. Анан бул кызды качан эстедиңиз? Анан кучактап бүтүп эле анан бир 15 мүнөттөн карады, сен да бар элең го деп койдум анан. Кимге келдиң деп элеңиз. Анан бул жакта нике кыйылды. Бул жактан нике кыйдык. Молдо Кыргызбайке. Сиздер айрыкча бир канча жыл мурда келгенсиздер, келгениңизге 8 жыл болду, кызыктуу окуя, жетиштүү эле деңгээлде болду окшойт. Кызыктуу окуя ооба. Биринчи келгенде аябай кызыктуу окуялар болгон. Биринчи келип тил билбей, жумушта эми Кыргызстанда андай жумушта иштебей жүргөн түшүнбөй, биринчи көнүш кыйын болду. Пиццерияда тил билбей айдап ийген күндөр болду, түшүнбөй. Мисалы бир окуя эсиңизден кетпеген, кызыктуу окуя дегенде эсимден кетпеген бир окуя болгон биринчи келгенде. Мен пицца жеткиргени бардым. Барып анан пиццаны үстүгө алып чык, мен сени үстүдө күтүп турам десе, мен ылдыйда күтүп сигнал звонокду басып тура бердим. Ал баягы домофондон эшикти ачтым, кирип, мага пиццаны алып кирип бер десе, мен ошону түшүнбөй тура бердим. Мен алып кирбейсиңби деп айтып атса деле түшүнбөпмүн. Анан жанагы халаты менен жини келип чыгып туруп, бакырып туруп пиццаны алып кирип кеткен. Ошол эсимен кетпейт. Кыргызстандын эмнесин сагындыңыз анан дагы? Кыргызстан өзүнүн абасын сагындык десе болот. Кыргызстандын абасы, Кыргызстандын таза тоодон түшкөн сууларын, деги эле Кыргызстанда мен ойлойм бүт жерибиз кооз, бүт жерибиз сонун жер. Өзүнүн Кудайдын берген жерибиз бар. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Ошо. Тамак десе тамак, бардыгы мындайча айтканда таза, мындай табигый өстүрүлөт. Бул жакта көп тамактарга жанагындай дәрмектерди кошуп туруп өстүрүп алышат да. Сагынат белеңиздер кыргыз тамагын? Эми бизде кыргыз кафелер болгон үчүнбү, эми Кыргызстанда сагынат элек баягы шашлык, самсы дегендерди. Эң негизи кымызды сагынабыз. Шорону сагынабыз. Сиздер айрыкча Алайдын жигиттери кымызды сагынбай койсо болчу беле. Анан Алайдын кымызына тете кымыздагы башка жактан табыш кыйын. Кыргызстанда туруп кымыз ылгашат мисалы. Кимдерге салам айтасыз? Бар элеңизге? Бар элеңизге 8 жыл болду. 8 жылдан бери бул жактабыз. Саламды биринчиден менин ата-энеме, бир туугандарыма, тууган уруума, досторума, элибизге, журтубузга ким көрүп аткан болсо бардыгына салам айтабыз.